Zamire Kuramach, mına büdjet karaylı akça yok deyiz. Mo jogorku kengeş, jogorku sotun aldına varsan, жаллан кымбат балу машиналар турат. X5 модели, X7, Геленваген, Lexus 570, Toyota 300 машиналар турат. Каяктан аларын? Акча жок дейт судьяларда, акча жок дейс. Анда алар асмандан эле алышып, асмандан келип калды. Же Кудайым, мына келсен жогорку соттун судьясы келсин, мо сен 570 айда деп бердиби? Же мен сага мо Геленвагенди айда деп бердиби? Кандай жооп бересиз буга? Рахмат, Жеңишбек Шермаматович. Бай соттор да бар, анан кедей соттор да бар өзүчү. Анан эмне кыл дейсиз? Эми өзү сиз абдан туура айтып атасыз да. Мен да көрөм ошондой бай соттордучу. Анан кээде мен да тамашалап сурайм, силердин самолетуңар же вертолетуңар барбы депчи. Анан кандай жол менен байыган? Кандай жол менен алган? Аны өзүңүздөр көрүп атасыздар. Акыркы учурда көптөгөн судьялар, жогорку соттун судьялары жумуштан кетишти, же болбосо кылмыш жоопкерчилигине тартылып жатышат. Өзү кыргыз эли байыган жакшы болот. Соттору дагы, башка карапайым адамы дагы, депутаттар да байыса аябай сонун болот да, ошондо биз ойлойбуз да, ой, элибиз байып аттыр, демек мамлекетибиз да бай деп айтат элек да. Анан эми алардын ыплас иштер менен байып атканы болсо, чересчур байып кетип атпайбы? Замир Курамович, байысын, маселе жок, байыңыздар. Но ашыкча байып кетип атпайсыңарбы? Жанагы Камил Осмоналиев деген судьяны, ал миллиардер судья экен да. Откуда у него деньги? Откуда? Мен вообще түшүнбөйм. 10 үйү бар экен, 10 квартирасы бар экен, 10 машинасы бар экен. Замир Курамович, бул жердечи мен чисто мындай жүрөгүмдөн айтып атам да, элдин сөзүнчү. Элдин сөзүн айтып атам. Мен сизди сынгалайын деген жерим жок, урматтуу судья. Ошон үчүн менин сын пикиримди туура кабыл алып, ушул маселелерге көңүл буруңуз. А то элдин ишеничи силерге күндөн күнгө азайып баратат.